Элдер Абдыкеримов 20 гектар аянтка элита сортундагы актрис картошкасын эккен. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк аз. Буга себеп аба ырайынын кургакчыл болгондугу. Болбосо дыйкан буга чейин 3 гектар жерден ушул эле сорттогу картошкадан 55 тонна түшүм алганын айтат. Быйыл засуха болуп, совка деген курт картошканы көбүрөөк тешип коюптур. Топуракта нымдуулук жок үчүн. Былтыр андай жок болчу. Ошол былтыркы менен быйылкы ошо былтыркынын түшүмү да көбүрөөк болчу, сапаты да жакшыраак болчу да. Ысык Көл районунда картошка жалпысынан 1915 гектарга эгилип, азыркы тапта анын 60% казылып бүттү. Ооруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жаткан бул аймакта дан эгиндери 90% жыйналган. Кампаларга киргизилип жаткан дан эгиндеринин дагы түшүмдүүлүгү азайган. Орточо түшүмдүүлүк бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу 3-4 центнерге аз болуп атат. Себеп дегенде биздин быйылкы жылыбыздын аба ырайыбыздын кургакчыл болгондугуна байланыштуу суубуздун жетишсиздигинен былтыркы жылга салыштырмалуу орточо түшүмдүүлүгүбүз аз болууда. Адистердин айтымында жергиликтүү дыйкандар көп жылдык чөптөр менен жүгөрү аянттарын кеңейтүүгө өтүшүүдө. Антпесе аба ырайынын каатчылыгы мал жандыктарга дагы өзүнүн кедергесин тийгизүүдө. Ошондуктан Ысык Көл районунда жүгөрүнүн аянты 500 гектарды ээлеп, мал тоют камылгасына даярдыктар жүрүүдө. Ал арада аталган аймакта кийинки жазгы сугат иштерине дагы даярдыктар күч. 1987 жылы салынып, узундугу 3 чакырымды түзгөн чоң ак суу капчыгайындагы 1-чи Восточный суу каналы буга чейин суу пайдалануучулар ассоциациясынын карамагында болуп, бүгүнкү күнү ал кейиштүү абалга кептелген. Ушул жылдын март айы менен мамлекеттин карамагына өтүп, азыркы тапта анда оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Аталган суу каналы менен 3 гектар жер аянты суу ичет. Элдерге эме кылалы деп жазы жайы шыгылып тынбай иштеп атабыз да, элдерге суу жеткирип берели деп. Урап калган Г түрүндөгү блокторду демонтаждап, бийиктиги 3 метрден ашкан көлөм жарчаны топурак менен толтуруп атабыз. Бүгүнкү күнү 44 штук Г түрүндөгү блоктор келе жатат. Жакын арада орнотуп бүтүп, 1 октябрга буюрса бул каналдын 200 метр жерин аяктайбыз деп пландап турабыз. Талыкпаган аракеттин аркасы менен берекелүү түшүм алууга болот. Андыктан дыйкандарды өз убагында сугат суу менен камсыздап туруу зарыл. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, жаңылыктар, Ысык Көл району.